тиек айтып келди. Ар бирибиз бир баладан бир жылда чыгарсак, ошондо бүгүн эле бир 18 бала жакшылыкка уже аттанып. Анан мисалы 5 жыл иштесек, 5 баланы чыгарсак, ошонун жылына канча мугалим, 8.000 мугалим, 80 миң балага жардамыбыз тиет экен. Экинчиден жакшы инсан чыгарып келебиз. Үчүнчүдөн ушу жакшылык Кыргызстанга бир кадам уже баарыбыз бир эле сөз менен көтөрсөк болот экен. Деңгээлди. Экинчиден ар бир мугалимибиз ушу 40 балага, эми 40 күн десек, күнүнө хотя бы кичине бир нерсе берсек, ошо 40 күндө 40 баланы жакшыртканга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Ошондуктан сиз бүгүн келдиңиз, ушунча 20-25 кишиге көңүл көрүп, бизге жакшылыгыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө чоң рахмат. Сүтүм десе мен аябай ошол баштап эле көңүл бурганда Азамат эң негизги патриот экенин, кыргызды аябай баткендеп өткөн. Мен ошонусу менен аябай таасир болуп калдым Азамат. Алибек Рыскулов өз айткандай ар бир мунун эле айтып жүрчү да, мен тиги Кыргызстандын мугалимдери үчүн жакшы эмен алып келем деп. Алтын доорун алып келем деген жакшы ниет бар болчу. Өзү жаш болсо дагы ушу канча эмеден бери республикалык деңгээлдеги семинар тренингтерди өтүп жүрөт. Өзү айткандай буга чейин жакшы семинар болду. Өзү 3 сааттык деп эле эметилген, анан бүгүнкү күнүңдүн баарын бизге арнады. Бийик рахмат, чоң рахмат. Сен жашсың, келечектин баары алдыда. Биз сага ишенебиз. Өзү айткандай алтын доордо, мугалимдер алтын доордо жашаганга дагы биз үмүт кылалы. Анан тиги эме мугалим чын эле семинардан өсөт. Ушундай семинарларды көп уюштурса, ар бир методика ыкмалары да бар. Ошону кайра колдоно билсе, ошондо мугалим өсүш болот. Мугалим 1 саат сабак өтүш үчүн 4 саат даярданыш керек. Андан азыркы чын эле 4 саат даярданабызбы, даярданбайбызбы? Ар бир мугалим өзүнө самоанализ кылып, ошол окуган, могу семинарды жөн эле угуп коюу максат эмес. Ошону жетекчи мугалим дегендин баардыгын ошол класска өтүп аткан сабактарыбызга пайдаланыңыздар. Бул деген өтө жакшы семинар болду. Ишине ийгилик. Анан дагы суроолор болуп атат Соңгулук район боюнча. Дагы сиз менен байланышып, алардын директорлору менен байланышып, дагы биз менен иштешип, ушу Соңгулук району өзүңүз айткандай ар бир жума сайын мына бүгүн 22 Калабаевичта азыркы коомдун учурдун талабына ылайык балдарды окутуунун жана ата-эне менен иште тажрыйбаңызды бөлүшүп, мугалимдер үчүн семинар тренинг өткөрүп бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Өзүм табыстап, мен окуса да, окубаса да жылдын аягына чейин чейкене 5 саат бергенде даярмын дейбиз да. Себеби мунун 4 жол тапкан окуусунун IQ-су аябай жогору болот. Ага көрсөтсек да күнбейбиз. Демек ушул 4 ыкмасы бар, аз калбаса, кол үзүлбөш керек. Кол мындай болбойт, мындай болбойт. Ушундай болуп туруп. Муну деген ата-энелер отойт менен ар чоңлукта биз үчүн мактап болсо жакшы эмес. Класста балдарга жарабайт. Күн күлкүрөт. Эне экинчи өтө маанилүү коопсуздук э. Жакпаган бирөө карапча бир коймой жок. Аяк, балдарга көрүп атасыздар. Жаңбыр, көзү ойбалмай жок. Массаж. Жабата жомой эле. Күн күлкүрөт.